Саламатсыңарбы балдар? Мен Кадамжай районуна караштуу номер 34 Сайдилла Тышеев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тажибаева Сайкал Абдыганиевна. 7-класс кыргыз адабияты. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Анатай Өмүркановдун Чолпонбай поэмасы. Сабагыбыздын негизги максаты балдар силер Анатай Өмүркановдун өмүр жолу жана анын Чолпонбай поэмасы жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Чолпонбай батырдын эрдигин, анын патриоттук сезимдерин айта аласыңар. Ата мекенге кызмат кылууга жана патриоттуулукка тарбияланасыңар. Акын Анатай Өмүрканов Талас облусуна караштуу Манас районунда 1945-жылы 2-июнда туулган. Ал 1961-жылы Арал орто мектебин, 1966-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун Тажик ССРинин Мургап районундагы Кыргыз орто мектебинде мугалим болуп иштөөдөн баштаган. 1971-жылы Советтик Кыргызстан гезитинин редакциясында кабарчы, бөлүм башчы. 1986-жылы Кыргызстан басмасынын көркөм адабияттар бөлүмүнүн башчысы болгон. 1988-2000 жылдары адабият басмасында башкы редактор болуп иштеген. 2000-2006 жылдары Кыргызстан басмасында бөлүм башчы, башкы редактор кызматтарын аркалаган. 2006-2007 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы болуп иштеген. 2012 жылдын апрелинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши аны Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешине мүчө кылып шайлаган. Бул коомдук кызматты 2016 жылдын апрелине чейин аркалаган. Акын Анатай Өмүркановдун туңгуч ырлар жыйнагы 1973 жылы Мөлтүр сезим деген ат менен Бишкекте жарык көргөн. Акындын ырлары ошондой эле орус тилинде да басылып чыккан. 20га жакын поэтикалык жыйнактын автору, көптөгөн поэтикалык котормолордун авторлошу болгон. 1973 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү, эмгектеги каармандык үчүн медалы менен сыйланган. 1985 жылы Алкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты болгон. Түгөл Баята коомунун сыйлыгынын ээси. 1991 жылы чыккан Жан киси ырлар жыйнагы жылдын мыкты китеби деп табылган. 2005 жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны деген ардактуу наамга ээ болгон. Анын Мөлтүр сезим, Чабалекей, Алтын өзөн, Күн жол, Бар бол деген ырлар жана поэмалары жарык көргөн. Акын Анатай Өмүрканов Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев тууралуу поэма жазган. Бул поэмада автор мекен үчүн кашык каны калганча кызмат кылган Чолпонбай баатырдын эрдигин, баатырдыгын, тайманбастыгын даңазалаган. Анда эмесе балдар, көңүлүңөрдү видео слайдка бурамын. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев 1922 жылы 13 апрелде Кыргыз ССРинин Талас областындагы Чимкент айылында жарык дүйнөгө келген. Мектепке 7 жыл окуп, андан кийин колхоздо иштеген. Аскерге 1941 жылы чакырылган. 160 дивизиянын 363 полкунун аткычы болгон. Ата мекендик согуштун фронтторунда Кыргыз элинин эң мыкты уулдары ата мекендин эркиндиги, ар-намысы, көз каранды эместиги үчүн немецтик фашисттик аскерлерге каршы баатырларча күрөшүшкөн. Кыргыз элинин чыныгы уулу Чолпонбай Төлөбердиев немецтик баскынчыларга каршы күрөштө чексиз эркиндикти, өз мекенине берилгендикти көрсөткөн. Советтик аскерлер Дон дарыясын кечип өтүп, душмандын сотун ээлөө керек деген буйрук алышты. Душман бекинген тиги суунун жээги бийик жак, чокусу аппак борду бийик дөң. Ошол дөңдүн кылдагында
душмандын сотто орношкон. Андан пулеметтор, автоматтар окту айланасына мөндүрдөй төгүп жатышты. Душмандын сотто жайгашканды өзүнө жакын айлананын баарына бийиктик бар. Бул бийиктиктен кечмеликтин ар бирине ок даана тийип турат. Бүгүн 1942 жылдын 6 таңгамал туман баскан камыштын арасында роталык комсомол уюмунун жыйналышы болуп жаткан. Аскерлердин айрымдарын Ленин комсомолдун көчөрмө катарына кабыл алуу жүрүп жатты. Чолпонбай Төлөбердиевдин комсомолго кирүү арызына кезек келген маалда ротанын командири тигирөөздөгү душмандын соту суудан өтүп, душман жайгашкан бийиктикти алууга тоскоол болуп жатат. Мен менен ким барат деп буйрук бере сүйлөдү. Чолпонбай Төлөбердиев баарынан мурда оозунуп, мен барам, жолдош лейтенант деди. Дондун мелтиреген Тынч дарыясы, ротанын командири, взвод командири жана катардагы жоопкер Чолпонбай Төлөбердиев жана дагы 10 чакты аскер 3 жактан зотту бет алып, автоматтардын гранаталарын баштарына кармап, дарыядан сүзүп бара жатышты. Буйрукту орундатыш үчүн эң оболу суунун наркы өзүнө өтүп, жол бербей мөндүрдөй ок жаадырып, жолду турган душмандын аткычтарын жок кылыш керек эле. Сууну кечип гана өтүш керек. Башка эч мүмкүнчүлүк жок. Булар сууну жөө кечүүгө белиндегенде душмандар пулеметтон ок жаадырып турушту. Суунун тереңдиги душмандын мөндүрдөй жаадырган октору Чолпонбайды жана анын тайманбас жолдошторун айбыктыра алмады. Алар сууну кечип өтүп, жардын кычкы менен жүрүп отурушту. Жамгырдай төгүлгөн октон коркпой, ыгы келе калганда Чолпонбай таамай аткан огу менен фашисттик баскынчыларды аткылап, бир тобун жок кылып, айрымдарын жарадар кыла жүрүп отурду. Советтик аскерлер баскынчылардын буктурмасына жакындап келе жатышты. Бирок душмандын бугуп жаткан аткычтары аларды бир топ эле уура кылышып, алга жылууга мүмкүнчүлүк бербей, окту мөндүрдөй жаадырып жатышты. Эгерде бугуп жаткан душманды жок кылбасак, бийиктикти ала албайбыз. Батальонго жол ачылбайт. Артыбызда ата мекен, эл жерибиз үчүн алга деп чакырып таштайт. Чолпонбай Төлөбердиев автоматтан ок атып, туп-туура зоттун өзүнө бара жатты. Ага пулеметтин октуру да тийди. Бирок анын кайраты аны жыкпастан алдыны көздөй бара жатты. Ал автоматтан атууга да, гранатын ыргытууга да шайыга албай баратты. Чолпонбай өзүнүн акыркы күчүн жыйнады да взводдун амбразурасына жетти. Андан чыккан пулеметтин оозун көкүрөгү менен тосту. Кызыл аскер Чолпонбай Төлөбердиевдин бул укмуштуу баатырдык эрдигин советтик башка аскерлер көрүп, чыдап отура албай, баардыгы орундарынан көтөрүлүп, алдыдагы мелтирип жаткан терең Дон дарыясына бет алып, алиги суу элек баатырдын денеси жаткан жерди бет алып бара жатышты. Бул эрдиги менен Чолпонбай Төлөбердиев өзүнүн көчөрмөн жолдошторун кызыл туудай алга умтултту. Аларды душмандын эч кандай каардуу каршылыгы токтото албады. Алар душман жайгашкан бийиктикте, алар ээлеп алган 50 пунктто ээлешти да, андан ары көздөй бет алышты. Душмандын бирден бир күчтүү очогу талкаланды. Бул взводко карата укмуштуу чабуул жөнүндө Советтик информбюронун маалыматында атайын билдирүү окулду. Воронеждин түштүгүрөөк жагында биздин аскерлер Дон дарыясындагы душмандын взводуна укмуштуудай эрдик менен чабуул жасап, немецтик фашисттик оккупанттарды эл турган пункттан сүзүп чыгышты. Согуш таласында душмандын 800 өлүгү калды. 16 замберек, бир нече пулеметтор, көптөгөн мылтыктар, автоматтар жана ок дарылар олжого түшүрүлдү. Чабуул аяктаган соң комсомолдук жыйын кайрадан уланып, каардуу үнсүздүктө бардык аскерлер орундарынан тура, баштарынан болот калпактарын алып, Чолпонбай Төлөбердиевди Лениндик комсомолдун катарына кабыл алышты. Ошентип, Чолпонбай Төлөбердиев курман болгон күнүндө комсомолдун катарына кабыл алынган. Чолпонбайдын чөнтөгүнөн Гүлнар аттуу кызга жазып, бирок бүтпөй калган каттык табылган. Артык көргөн Гүлнар мамасынга, элимдин, жеримдин эркин таалай үчүн, сенин, экөөбүздүн ырыстуу келечегибиз үчүн, улуу Сталин үчүн согушка кирип, жүзү кара фашисттер менен аябай салгылашты. Мени унутпа, жеңиш болот, жакында келем. Кат мына ушул жерден аягына чыкпай калган. Кечке маал Чолпонбай эрдик көрсөткөн дөңдүн чокусуна тактай кадалган эстелик сайылды. Анын бетинде кылдаттык менен сыя карандаш менен
кызыл аскердин жылдызы тартылган жана төмөнкүдө жазуу жазылган. Өмүрлүккө даңк сага баатыр. Совет элинин чын уулу Чолпонбай Төлөбердиев атамекендин эрдиги үчүн укмуштуу эрлик көрсөтүп курман болдуң. Бул эрдигиң менен өзүңдү жана элиңди өчпөс даңкка бөлөдүң. Сенин эрдигиң Совет элинин жүрөгүндө түмүлүккө жашайт. Гвардиянын старший лейтенанты Александр Броков. Полевая почта 06765А. СССРдин Жогорку Советинин президиумунун буйругу менен 1943 жылдын февраль айында Чолпонбай Төлөбердиевке Советтер Союзунун баатыры деген наамы берилген. Указга Михаил Иванович Калининдин кол коюшу даңктуу окуялар. Дон суусунун жээгинде фашисттик сокко боюн таштаган кезде Чолпонбай Төлөбердиев 20 гана жашта болчу. Ал эми Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин жасаган эрдиги Кыргызстанда гана эскерилбестен, жыл сайын Воронеж областына караштуу Лескин районундагы Чолпонбай Төлөбердиев эрдик жасаган Дон суусунун жээгинде ага арналып тургузулган эстеликтин жанында эскерүү өтүп, массалык маалымат каражаттары дүйнө жүзүнө чагылып турат. Бышыктоо үчүн суроолор. Чолпонбай баатырдын эрдигинин патриоттук маңызы эмнеде деп ойлойсуңар? Чолпонбай сыяктуу ата мекенге кызмат кылган баатырлардан дагы кимдерди билесиңер? Ушул поэманы окуу менен силерде кандай сезимдер пайда болду? Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.